Салам биздин сүйүктүү угармандарыбыз, баарыңыздарга ысык салам айтып, кайрадан кызматта мен Аку жана сиздер чай кайнаганча 10 мүнөт деп аталган подкастты угуп жатасыз. Бүгүн биз самариялык аял жөнүндө сөз кылалычы. Самариялык аял суу ала турган идишин инине көңүлсүз койду. Ал чак түштөгү мээ кайнаткан ысыкта шекемди көздөй кеткен чаң, өңгүл жол менен сууга баргысы келген жок, бирок антпеске аргасы да жок. Ысыкта мен кичинекей кезимде суу ташып калгам да. Анан ысыкта суу ташыган деген эмне экенин билем. Кечинде башкалар келип туруп жуунуп алса, кирин көп суу куюп туруп жууп алса айлангана кетет да. Эмнеге мындай кылдың, мен эптеп ташысам деп. Аны муну суу ташыган адамдар эле билет. Өзгөчө ысыкта ташысаң бул өзүнчө эле кыйынчылык. Суу алып келип бергенге анда күң жалдап алганга кудурет жетпейт. Анткени өтө жерде жашаган аял. Кыштактагы аялдар кудукка кечкисин күн салкындап калганда барат. Бул алар менен да бара албайт. Анткени ал эл арасында жаманаттуу болгон аял. Караңызчы. Ал аял затына тиешелүү момундугу менен арулугун күнөөгө алмашып жиберген. Бул үчүн ага азап тартууга туура келди. Мындай нерсе бөтөнчө кичинекей кыштакта жазасыз калтырылбайт го. Элдин баары бири-бирин тааныйт, кошуналардын баары билет. Бир үй ышкырса экинчи үй дароо эле угат. Ал четке кагылган аялда аны баары сөймөйү менен көрсөтөт, жек көрөт. Башкалардын сүйүүсү менен достугунан кол жууп, жалгыз калган аял. Кудуктун жанында отурган адамды ал алыстан көрдү. Жолоочунун чарчаган түрү бар. Аял жакындап келип, аны кылчайып карады да жүйүт экенин билди. Ал бул жака эмне үчүн келди деп ойлоду ал. Анткени достор, жүйүттөр анын элин самариялыктарды жек көрөт да. Алар самариялыктардан жугуштуу оорудан бетер тээ алыстан качышат. Алар самариялыктардан эгерде жүйүт жеринен Галилеяга барыш керек болсо, анда ошол Самария аркылуу өткөн түз жолдон өтпөй, бир топ аралык басып, айланып өтүшчү. Элестетиңиз, канчалык коркчу. Алар деген мындай дешчү. Самариялыктар өлгөндөрдүн кайра тирилүүсүнө кайтышпайт дешчү. Ким самариялык адамдын колунан бир кесим нан жесе, чочконун этин жегенге барабар деп айтышчу. Элестетиңиз, мындан өткөн жек көрүүнү элестетүү мүмкүн эмес эле. Алиги адам суу сураганда ал ого бетер таң калды. Бул анын үнүбү? Анын үнү катуу чыкканы менен буйрук бергенде угулбайт. Анын көз карашы, мээрими башка бардык адамдардан айырмаланып турат экен. Бул адам адамгерчилик менен мамиле кылгандыктан аял өзүн анын алдында оңтойсуз сезип түштү. Ал ага кандай мамилени кылууну билбеди, анткени жүйүттөр самариялыктар менен таптакыр байланыш түзгүлөрү келчү эмес. Анын үстүнө жүйүттөр эч убакта аялдар менен сүйлөшүшпөйт. Дин башчыларынын буйругу боюнча буга тыюу салынган. Алар мыйзамдын сөздөрүн аялга эл алдында ачык айтып бергенден көрө аны өрттөп салган жакшы деп айтышкан. Элестетиңиз. Бул адам болсо такыр башкача. Кызык, Бул адамдын самариялыктарды жек көрмөй тургай самариялык аял менен маектеше башташына эмне түрткү болду? Кызык. Анын берген суроолору Исаны ачууланткан жок. Алдында турган ким экенин аял билсе гана. Тирүү суу. Бул сөздөр аялды толкундантты. Бул абалдан чыгуу жолу эле. Эгерде аял ошондой булак болсо, ал күн сайын аптапта кыйналып суу ташыбайт болчу. Дүйнөдө эч кандай суу анын суусун кандыра албасын аял түшүнгөн жок. Аял муктаж болгон нерсе рухий чөйрөгө тиешелүү болчу. Ыйса ошол тууралуу сөз кылган. Ага муну түшүндүрүү үчүн аны таап, куткарып, Ыйса ага Самарияга келиши керек болгон. Бирок аял аны түшүнгөн жок. Ал ошончолук түйшүккө баткандыктан жан үчүн таптакыр кам көрбөй калган. Анын суу сабашым үчүн, бул жерге сууга келбешим үчүн мага ошол суудан берчи деген өтүнүүнү жооп кылып, Ыйса самариялык аялды ыңгайсыздандыра турган мындай сөздөрдү айтты да. Барып, күйөөңдү бул жерге чакырып кел. Күйөөңдү дейби? Бирок анын эч кандай мыйзамдуу күйөөсү жок да. Бул адамдын дал ушул учурда маек абдан жагымдуу болуп жаткан учурда ушул сөздөрдү айта калганын кара. Эркектердин сырын бул аял жакшы билет, бирок бул адамды алдай албайт. Менин күйөөм жок, деди ал. Күйөөм жок деп чындыкты айттың. Сен 5 жолу күйөөгө чыккансың, бирок азыркысы күйөөң эмес. Муну сен туура айттың. Караңызчы, Исанын баамчылдыгын,
бул адамдан эч нерсе жашыруу мүмкүн эмес окшойт. Адамдардын жашоосу анын көз алдында алаканга салгандай тура, деп ойлоно баштады аял. Таң калыштуусу ал аялды жек көргөн да, күнөөлөгөн да жок. Аял өзүнүн ким экенин айтып койду. Ыйса аялдын баарынан катуу кыйнаган нерсесин моюнга алышына мүмкүндүк берди. Бул күнөө эле. Аял эңсеген тирүү сууну Ыйса анын жолунан күнөө алынып салынгандан кийин деле берсе болмоктур. Динчил аял катары ойноштук кылгандыгы үчүн мыйзам боюнча кандай жазаланарын ал билет. Ошентсе дагы буга чейин ал мыйзамда аткарбаштын эбин таап жашап келген. Эми муну токтотуш керек. Аял өзүнүн жашоосун күнөө башкарып калганын, эми күнөөсү үчүн Кудайдан кечирим алыш керек экендигин ошондо түшүндү. Кызык достор, анан Ыйса маектешип отуруп мындай дейт: мен Машаякмын дейт. Ал Самарияга ошол үчүн келген, ошол аял үчүн келген Ыйса. Ошол аял үчүн ал жүйүттөрдүн мыйзамдары менен салттарын бузган. Машаяктын учуру келди. Бул аял эми кемсилин тилбейт. Булардын баарын аял дароо түшүндү. Өзүнүн күнөөкөр, жийиркеничтүү, жек көрүндү экенин түшүндү. Ыйсанын сүйүүгө толгон, аны түшүнгөн инсан экенин түшүндү. Ыйсаны бул жакка ошол аял үчүн алып келген анын сүйүүсү экенин дагы түшүндү. Эң негизгиси ал аны кабыл алды. Мага келгиле деген чакырыгына мен барам деп жооп берди. Анан сүйлөшүп отуруп, баягы самариялык аялдын көйгөйлөрү чечилип, тирүү суунун булагы менен тазаланып, суусуну канып, таба албайм деп ойлогон бакытты табат. Ошондо ал тургай ал кудукка эмнеге келгенин да унутуп койду дейт. Караңызчы. Эми аны маанилүү иш күтүп турат. Ал жашаган шааргын тургундары Машаяктын келгенин, күнөөлөрүнөн кечирим алууга болоорун билиши керек болчу. Ал кайра шаарды көздөй алынын жетишинче чуркап жөнөдү. Адамдарга Кудай менен тыгыз байланышта болгон адамдагы жөнөкөйлүк жана ачык кайрымдык менен кайрылды. Жүргүлө, кылганымдын баарын айтып берген адамды көргүлө. Ал Машаяк эмеспи? Деди ал. Караңызчы. Эми аял мурункудай адамдардан качпай калды. Алардын аял жөнүндө эмес, Ыйса жөнүндө айтып жатышканы жакшы. Анткени бул адамдардын көңүлүн чордонунда Ыйса болууга тийиш. Арадан 4 жыл өттү. Назареттик күнөөсүз Ыйса адам болуп келген Кудай адамзаттын күнөөсү үчүн өз өмүрүн бергенде жер силкинип, асманды караңгылык каптады. Анан элдердин баарыгы жүйүт жеринен Самарияга качышты. Жакшы кабар, ошентип Самарияда дагы жар салына баштады. Самарияда таратылган жакшы кабар бир аялдын жашоосу менен байланыштуу болуп түбөлүккө кала берет. Кудай колдоно алаган адамдар бул дүйнөдөгү тарых жаратат. Туп-туура, достор. Сиз дагы тарых жаратыңыз, анткени жашооңузда Кудайдын койгон өзүнчө бир өзгөчө пландар бар. Жашооңузда болду эле ушундай сизди карап туруп, мондайсың, сен монча жолу мондай иштерди кылгансың деп айтып койгон. Мен жашоомдо жеке боло элек да. Менин карап турган, сен мондай экенсиң деп айтып бергенчи. Корком андай адамдардан. Бирок бул жерде керемет болуп атат, Самариялык аял Ыйсага жолугуп атат. Ыйса болсо бардык салттарды бузуп туруп, Самариялык аялдын куткарылышы үчүн бардык аракетин жумшап атат. Мына достор, ушундай. Биз болсо 10 мүнөттүк подкастты соңуна чыгаралы деп калдык. Жашооңузда Кудайдын пландары ишке аша берсин деген жакшы тилегим бар. Анан угармандар, сиздердин баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына конокко чакырам. Ал жакка кирип катталып, өзүңүзгө керектүү курстарды, маалыматтарды алсаңыздар болот. Андан тышкары биздин YouTube каналыбызга катталганды унутпаңыз, жана кайсы гана жерде болбоңуз, бардык учурда биз сиздер менен бирге экенибизди унутпаңыз. +1 301 760 60 70 WhatsApp номуру кызматта. Ал жакка да өзүңүздүн жеке пикириңизди, оюңузду жазсаңыз кубанычта болобуз. Ошондой эле достор, ылдый жакка да комментарий жазганды, жакындарыңыз менен бөлүшкөндү эстен чыгарбаңыз. Бул биз үчүн чоң колдоо болуп эсептелет. Андыктан барыңыздарга көңүлдүү күн, бар болуңуздар жана бай болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.